Флагты мына жерге өрттөдү. Күйгөндөр билинет азыр. Адам сүрөткө тартып, видеого тартып атат. Ортодо адам турат. Сузакта тууну өрттөөгө шектүүлөр жана уюштуруучулары кармалды. УКМКнын маалыматына ылайык, шектүүлөр Беговат айылынын 19 жана 16 жаштагы тургундары болуп чыккан. Шектүүлөр жана алардын жакындары дагы диний экстремисттик уюмдун мүчөлөрү экени тастыкталды. Тергөө учурунда бардык кармалган адамдарга камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалып алынган. Желекти илиш өзү кыш мезгилинден бери ойлоп жүрөм. Кийин ал өзү акча топтоп материалдарды алды, даярдады, өзү жазып баштады, мага ушул жөнүндө билдирди. Кыргыз мектепке, Шамшиев мектебине барып биринчи мага сен кыргыз мектепке чыгасың, мен өзбек мектепке чыгам деди. Чыгып, байракты алып, ордуна берки байракты илдик. Кармалгандардын даректеринде тинтүү иштери жүргүзүлүп, натыйжада экстремисттик адабияттар табылган. Алардын баарына тыюу салынган диний уюмга мүчө болуу, экстремисттик адабияттарды сактоо боюнча айып тагылган. Ал эми желекти өрттөөнүн уюштуруучусу мамлекеттик символиканы жок кылуу боюнча айыпталууда. Ушу 16 жаштагы кыз ошончого барып аткандан, 19 кыз кишилер ушуга барып аткандан, булардын аркасында турган эркектери жөнүндө сөз катуураак болуш керек да. Буларга бүгүнкү күндөгү биздин мамлекет тарабынан көрүлүп аткан жаза чара процессуалдык кодекс боюнча абдан жеңил да. Булардын жазаларын өмүр боюга kesиш керек. Эми бизде атуу жок. Өмүр боюга буларды kesиш керек. Ушул сыяктуу окуялардын алдын алууда күч органдары эле эмес, коомчулуктагы жапа-тырмак күрөшүүсүз зарылдыгын серепчилер айтышат. Аны менен катар мамлекеттик идеологияны жана баалуулуктарды бекемдөө мезгили келгенин кошумчалашты. Үй бүлөдөн баштап туруп ислам дини эмне экенин мына ошо кичинекей балдарга түшүндүрүшкө. Ислам дини. Анан кийин кыргыз улутунун, кыргыз элибиздин өзүнүн каада салттары кандай? Ошо дини экстремизм, терроризм жана башка халифат курабыз деген баягы уюмдар бар да. Ошолорго каршы биз мындай түшүндүрүү жолу менен, ынандыруу жолу менен светтик мамлекет катарында идеологиябызды тереңдетип барышыбыз керек. Бир эле милиция же СМБ күрөшүп жетишпейт да. Муну коомчулукту туура багытка коюш керек. Дин өкүлдөрү. Биздин дин өкүлдөрү мамлекеттик бийлик менен биргеликте ушуну күрөшкөнгө келгенде бир багытка чыгыш керек. Антпесе биздин мамлекет коркунучта. Даже тууган менен тууган, ата-ана менен балдары ушундай ажырымдарга бара баштады азырчы. Сузактын Беговат айылынын тургундарына дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, жыйындар өткөрүлгөн. Чогулгандар мамлекеттик атрибутту өрттөгөндөргө мыйзам чегинде чара көрүлүшү керектигин айтышкан. Желектин мындай кылып жерге тепселемне кылыш бул эч кандай бир мыйзамга, эч кандай кырк жоорукка, эч кандай үрп адатка, эч кандай туура келбеген нерсе. Мындай нерселерди жөн калтырыш керек эмес. Аябасыз жазасын бериш керек. Бул туу үчүн адамдар канча уруштарда өлүп, тууду алып келип тапшырып атканын көргөм. Бизде эмне деген сөз? Тууду алып келип күйгүзүп, аны башка нерсени илген адамдын касиети жок адам. Ne için bizde şu Begavat aile hükümetinde ciğer kavlagenen Begavat'ta reşötlerini buzganan Begavat'ta magazin uzaganan Begavat'ta emi tup kügüzgenen Begavat'ta bulunur. Bu bağırdır özünüzden bulmatar. O şu aksakalda gençlerge bir nasihatini aytıp tuğra yola kügüzülmekler. Ал арада муфтият бул окуяга байланыштуу кайрылуу жасаган. Анда Кыргызстандын эгемен мамлекет экенин далилдеген мамлекеттик туу, герб жана гимнге аяр мамиле жасоого чакырган. Акылай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.